Келген жерим Аю Грант. Жалпы жамаат барыңызға ассаламу алейкум. Саат 10-го 5 минут қалды. Мен Аю Грантқа келдім. Эмнеге деген вопрос болса, жанагы Санатанын тагдырын бүгүн чечилет деген буюрса. Могу жер коюп койдум, алып кетпесе керек а машиналарды. Скорее всего. Эксперт парк боюнча дагы бөлүшүп кетейин тугандар. Кимде ким парк изип жаткан болсо, силерди 3 түрлүү комиссиясы менен эксперт парк күтүп турат. Биринчи комиссия бул 2% ар бир заказдан, экинчи комиссия бул 4 сом ар бир заказдан жана үчүнчү комиссия 55 сом суткасына. Кимде ким ушул паркка кошулуп иштей турган болсо, курьерский службадан эмеге чейин, грузовойго чейин, экономдон бизнеске чейин полностью кошулган тарифтер бар. Жана бул эксперт паркта кимде ким реферальная ссылка дегенди иштеткиси келген болсо, тоже ага возможность бар. Ал деген нерсе, сиз чакырган досуңуз сиздин атыңыздан досумдан келдим деп туруп ишти баштап туруп 55 заказ кылган болсо, сизге 1000 сом салып берет. Сиз кимден келдим деген суроого YouTube каналдан, блогерден Тынчтык Go YouTube каналдан келдим деп туруп, мага чисто душинский поддержка кылып койсоңуздар, ошол мага реклама жактан пайда алып келип берет. Кимде ким ушинтип иштегиси келген болсо, кошулуп иштеңиздер, номерлерди калтырып коем, моментальный выплаты, моментальный выводы, ал жак бул жак полностью баардык бирдей эле общий анализ боюнча текшерип көргөндөй эле нерсе. Там все записывается. Короче, мынакей, момент истины дейт. Где это снят кредиттен, канаке? Кайсы жакта эле? Ошол момент. Вон там написано. Где? Вот номер. Биринчисинде. Балага кичине поддержка берсеңиз, көтөрүп салат братан, кичине мачыгып берсеңиз. Көтөрөт, кол турбайт нормально болуп. Бирлеп алып атат экен го берген. Мына убакыт туtup калат. Сол колум менен мындай. Во. Тизде. Жок, күчүң шашылба, убакыт бар келин эле. Как раз компаньонда просрочка бар эле, ошондо алып коебуз. Жок, шашпа, биринчи түшүрүп алсаң кайта. Шашпа. Ошондой туура. Вообще шашылбай эле кой. Эми жайга Өзүң жоготтун. Сен аласың. Жок, сен мындай түзүлүп калды сеники. Биринчи жарганды түзөсүң. Мындай. Жерге. Мындай койдуң. Во, ушинтип, во. Ушундай чыгарсаң? Эмелекке өзүңнүн эч ким букпа. Өзүң четиңе, ушундай. Во. Чыгар бармак. Чыгар. Чыгар. Колуң кесилсе деле эчтеке болбойт. Зато 10 сом мейли бензинге кетет. Аптекага кетет. Убакыт бар дагы, шашпай колуң кичине массаж аласың. Бузулуп барат. Ошондой болот атабы. Чыгып келатканда. Бул келип атканда канча төлөп көтөрөткөн? 200 сом берип калды. 200 сом төлөп 1,5 мүнөттөн өткөзүн. Чыкпады. Жок. 200 сом төлөп туруп, 1,5 мүнөт убакыт берилет экен да. Короче, мынакей, машина кетти. 04 деген регионга кетти машина. Машина ушинтип кетти. Аресттен чечилип, машина переоформление болду, короче. Так, саат ушинтип уже 2 болуп кеттир. Буюрса, кредиттин историясы аяна келип жетти. Машинаны переоформление кылды башка адамга. Берки машинаны получает жанагы көргөнүңөрдөй эле справкадан погашение кредит болуп туруп, машина аресттен чыгарып туруп, анан кийин бул адам өткөрүлдү. Бул адам эртең банкка барып, наличка акчасын алат экен дагы, алганда эле ошол наличкага акча сразу менин кредитим жабылат экен да, получается. Банкта ошондой справканы, бирок справканы ошо наличиги жабылбаса деле ошондой берген окшойт. Эми ал өздөрүнүн эмеси го дейм, скорее всего. Так, буюрса эртең жабылса, справканы алган болсом мен жабылды деген. Анан кийин кайра не кылыш керек, кандай кылыш керек? Кандай дейсиңер, оюңарды айткыла. Машинаны электро эле карасамбы деп атам да. Ошо электро караган
варианттар, же болбосо жанагындай салондор, же болбосо жанагындай первоначально берип туруп анан кийин дальше бере турган ходдор, кандай ходдор бар, ошол ходдорду кимдер билет, билген болсо бөлүшүп кетиңиздер. Ошол боюнча. А так эгерде мындай кредитный история бар болуп, же болбосо без банка машинаны выкупка алайын дептим билем, ушундай издептим билем деген варианттарыңар бар болгон болсо, издеп жаткан болсоңор, мынандай чаңгандар бар. Под выкуп арендага күнүнө 2000 сомдон бул жанагы Фучка Рыскуловада. Ошонун ичинде эле полный машиналар бар, электромашиналар. Ошондой. Мен азыр по-любому жанагындай кредит бияктан справкасы чыккан, мен ал жактан жабыла элек болгон үчүн бир аз мындай жанагындай не в себе деп коет го. Толук иши мындай бошонгондой эмес болуп отурам да, ошого эртең буйрусам беркени бүтүргөн болсо, тарс бүтүргөн болсо, анан кийин уже настрой дагы көбөйүп калабы, күчөп калабы деген ойда бир болсо. А так в целом ушундай. Азыр эмне кылабыз? Линияга чыгыш керек. Так, буну өчүрөлү. Заряд дагы кылыш керек. Оху. Так. Каягына бар заряд калсам мен муну мен. Жөн эле выйти на линию кыла береличи азыр. Каяка аппарат болду экен. $571 сом бар экен биякта. Лицензиядан бүтүрүш керек болот да, уже лицензиянын эмесин дагы балейин. Ошо лицензияны бат эле бүтсөм керек, буюрса. Документтерди толук чогултуп туруп, анан кийин дальше не болот, кандай болот көрөбүз. Азыр эми кичине иштеш керек, зарядкага дегендей. Так, 14 мүнөттө келдик, 215 сомго. Келген жерибиз могу жак. Штраф стоянка. Так, мен зарядты алышым керек болду машинанычы. Спаркты эмени Черчти карасам, жакын жерде жок экен, Спаркты карайынчы. Мо Спаркта зарядтатым, жанагы Вефа бар го. Вефанын артындагы зарядкада зарядтап отурам. Анан кийин Вефанын напротив жагында жанагы шаурма саткан жерлери бар да. Ошого видео тартканча жанагы шаурма изилдегич боюнча. Видео тартканча шаурма заказ кылдым. Алдым могундай шаурма экен. Point P деген шаурма. Экиге бөлүп бергиле собой десем. Могу көрдүңөрбү? Жөн эле, короче, ортосун бөлүп туруп эле фольгага ороп койгондо, или даже фольгага кесип туруп анан кийин ороп койгон экен да. 220 сом турат экен. Жарым жеп көрдүм. Короче, не ахнул да. Мындай мыкты шаурма деп, пока что, ушул шаурма сон экен деп айта турган шаурма пока боло элек, чындап айткандачы. Ошон үчүн кандай шаурмалар бар? Комментарийге жазсаңар, кайсыл жердин шаурмасы кандай жакшы болот, кайсыл жердин шаурмасы мындай нормальный деген отзывга ээ келет дегендей. Лично мен могу шаурмага бир гана ошол угольда запеченный болгон үчүн 6 деген баа койдум да. Мен личный жеке баам бул. А так оюңарды айтып кеткиле. 20 мүнөттө келдик, 254 сомго оплата картой. Так. Коэффициент 3 калды го. Весна каякта эле? Весна. Заказ берип атат. 497. Кеттик. 31 мүнөттө келдик, 357 сомго келип калдык. Новопавловка. Так, деп заказ күтсөк береби, бербейби? Бербейт болуш керек, скорее всего, а? Скорее всего, бербейт бүгүн, азыр уже кичине күтүш болуп турайлы.